Так, урматтуу туугандар, баарыңыздарга салам. Мен силерге мурун айтпадым беле? Мындай алтын куйма алып койгула. Алтын эч качан арзандабайт, только кымбаттап эле кете берет депчи. Анан мен ойлондум да, бул алтынды, мисалы үчүн алтын металл да булчу. Ошол алтындын мындай цифровой алтын барбы деп ушундай ойлондум да. Анан изилдеп көрсөм, цифровой алтын бар экен да. Могу жерде мынакей жазылып турат, могу жердечи мына. Могу жерди көрүп атасыңар да, мындай. Pax G деген криптовалюта мынакей. Эң өйдө жагында жазылып турат, Pax G депчи. Ушул Pax G деген криптовалюта алтынга байланган экен да. Кыскасы, алтындын баазы кымбаттаса, бунун да баазы кымбаттайт. Арзандаса, бу дагы арзандайт. Кыскасы, цифровой алтын экен да. Алтындын эле криптовалюта түрүндөгү формасы да, мындай. Криптовалюта түрүндөгү алтын да, кыскасы. Эгер силер алтынды алып алып, анан аны деген каяка бекитем деп ушундай ойлонуп атсаңар, анда ушундай цифровой алтын алып койсоңор болот экен. Pax G деген криптовалюта бул алтынга байланган экен да. Мисалы үчүн мынакей могу жерде графиги турат, көрдүңөрбү? Мынакей. Баазы мына алтындын баазы кымбаттап атат, мына көрдүңөрбү? Могу жакты көздөй кымбаттап атат. Анан кайра түшүп атат, көрдүңөрбү? Анан кайра кымбаттап атат, мына азыр аябай кымбаттап атат баазы. Көрдүңөрбү? Бул деген криптовалюта түрүндөгү алтын экен. Ушундай Pax G деген криптовалютаны алып койсоңор, алтын алгандай эле болосуңар да. Анан буну кошелокко салып койсоңор, кошелокто тура берет. Бу жерде Pax G'нын эмеси турат, баасы жазылып турат могу жердечи. Муну көрүп атасыңарбы? Могу баазыда. Бул деген бул 3347 доллар деген бул 1 унция. Bir Pax G бул 1 унция алтын да. А 1 унция деген бул 31 грамм алтын. 31 грамм алтынды 1 унция деп коет да. Ошондо 31 грамм алтындын баасы мына азыр 3347 доллар болуп атат да. Түшүндүңөрбү? 1 Pax G алсаңар, анда 1 унция алтын алгандай болосуңар да. Ушундай туугандар, эми кайсыл криптовалюта эч качан арзандабайт, кымбаттап эле кете берет деп мен ойлондум да, ойлонуп, изилдеп, изучать этсем, ушул Pax G деген криптовалюта эч качан арзандабайт экен да. Анткени бул криптовалюта түрүндөгү алтын экен да. Кадимки эле алтындын криптовалюта түрүндөгү алтын. Алтындын баасы арзандаса, бунун да баасы арзандайт. Алтындын баасы кымбаттаса, бунун да баасы кымбаттайт да, ошо. Ошон үчүн мен криптовалюта алгым келет, бирок акчамды жоготкум келбейт десеңер, анда мынакей Pax G деген криптовалютаны алып койсоңор, эч качан акчаңарды жоготпойсуңар. Анткени бул алтынга байланган. Алтын эч качан арзандабайт. Эми алтын деле баасы түшүп кетиши мүмкүн, бирок кайра эле көтөрүлөт да. Мына могу жерде графикте көрүп атпайсыңарбы? Мына көрдүңөрбү мынакей? Мына алтындын баасы ылдый түшүп кетти, могу жерденчи, мисалы үчүн мына могу жерден түшүп кетти, кайра эле көтөрүлүп атат, көрдүңөрбү? Мындай. Бир жумалык графикти көрөлү азыр. Мына бир жумалык график. Көрдүңөрбү мына? Алтындын баасы кымбаттап эле кете берет да, өйдө эле кете берет экен да, мындай. Мына могу жерден ылдый түшүп кетиптир, мына көрдүңөрбү? Мына жерден мына ылдый түшүп кетти мындай. Бирок кайра эле көтөрүлдү, көрдүңөрбү мына? Бирок алтын алганда, мондай Pax G деген криптовалютаны алганда, силер долгосрок алышыңар керек, долгосрок. Мисалы үчүн азыр алсаңар, жарым жылдан кийин сатам деп алышыңар керек да. Анткени бунун баасы да ылдый түшүп кетиши мүмкүн да. Анан антип минтип көтөрүлгөнчө какой-то бир убакыт керек болуп калат. А бирок общий графикти караганда, бул деген эч качан баасы ылдый түшпөйт. Мына графикти көрүп атасыңарбы? Өйдө эле кетип баратат, мына өйдө эле. Алтын деген кымбаттап эле кете берет экен да.
Ошон үчүн алтын алсаңар же цифровой алтын алсаңар анда долгосрок алгыла. Жарым жылдан кийин сатам, 1 жылдан кийин сатам деп алсаңар ошондо туура болот да. Барыңарга ийгилик.